Базар Кургон районуна караштуу Арстанбап айыл аймагында жайгашкан Кыргыз нефтегаз ачык акционердик коомунун Зорка эс алуу жайына 300 орундуу 10 коттедж курулуп пайдаланууга берилди. Он коттедж жаңы талапка жооп берген, шу жаш балдардын баягы ыңгайлаштырылган шартта туалеттери, душтар ичинде, умуаликтер ичинде ошондой эле кроваттары жаңыланып, быйыл тендер менен шу жакшы коттедждер курулду. 10 коттедж 300 балага туура келген коттедждер курулуп ишке берилди. Ошондой эле мына басып жүрө турган жерлери жаңы асфальт басылып бүттү. Кудай кааласа мына Зорка лагеринде жылдан жылга өсүштөр балдар үчүн Кыргыз нефтегаздын жетекчилери чоң салымдарын кошуп атат. Быйылкы жылкы негизги нерсесин айтсам, мынакей көрүп турасыздар келип, балдар кубанычта биринчи июлда келип, жатаканаларын көрүп, жатаканада балдардын шарттары бардыгы өз деңгээлинде уюштурулган. Жаңы курулган коттедждерди президенттин Жалал Абад облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Абсатар Сыргабаев, Кыргыз нефтегаз ачык акционердик коомунун жетекчиси Нургазы Нишанов жана атылган мекеменин директорлор кеңешинин төрагасы Тынарбек Мисыралиев таанышып чыгышты. Кыргыз нефтегаз ачык акционердик коомунун профсоюз уюмунун төрагасы Акынбек Раимкуловдун айтымында балдар эс алуучу жайдын имараттары 1964 жылдары курулган. Акыркы 10 жылдан бери балдар жаткан корпустарды жаңылоо боюнча маселе көтөрүлүп келген. Пионер лагерь Зорка 1964 жылы курулган да. Ошондо бардыгы деревянный конструкция кылып курулган. Ошол бойдон бул жерде 500 адам баткан мурун. Барып бузулуп, где-то 280 адам батып калган да. Столовойубуз бар, кинотеатрыбыз бар. Анан ушулардын баарын реконструкция болот. Андан чыкары мына ачык эле тансага чөт эле балдарыбыз кечкөрүн. Закрытый танса площадка кылып берди деп атам. Зорка эс алуу жайында Баткен облусунан келген балдар да бар. Өткөн жылга салыштырмалуу эс алуу жайда бир топ өзгөрүү болгондугун билдиришти. Эс алуу абдан жакшы болуп жатат. Бул жер мындай илгеркиге караганда абдан өзгөрүп калыптыр да. Мындайча айтканда, коттедждер жаңылап, условия коюлуп, ошондой. Менин атым Мусабекова Айдана. Мен Баткен облусунун Лейлик районунун Арка айылынан келгем. 2 жылдан баштап келип жатам. 2 жыл болду да мындай келгениме. Биз биякта мындай эс алуу жакшы болуп, бул жерде көңүл ачып жатабыз. Бул жер абдан жакшы экен да. Бул Зорка лагерь мындай. Мындайча айтканда мындай келгиле деп жарыя кылам да ушул Зорка лагеринечи. Биринчи агымда эс алып жаткан балдардын майрамдык салтанатында Кыргыз нефтегаз ачык акционердик коомунун жетекчиси Нургазы Нишанов балдар үчүн ар дайым камкордук болоорун белгилеп, быйылкы жылы балдарды кабыл алуу токтогондон кийин дагы 10 коттедж куруу жумушу башталаарын белгиледи. Быйыл күзүндө ушул балдардын эс алуу убактысы бүтөөрү менен экинчи этабын баштайбыз. Биринчи этабында 10 коттеджди жасадык, экинчи этабы менен дагы 10 коттеджди жасап, эндиги жылы Кудай буйруса, быйыл мына сиздер 300 бала эс алып аткан болсоңуздар бир потокто. Эндиги жылдан баштап 600 баланы эс алдырганга бизге мүмкүнчүлүк түзүлөт. Ошон үчүн урматтуу биздин балдарыбыз, урматтуу ушул Зорка лагеринин жетекчилери, ошондой эле пионер вожатыйлар, ушул балдардын кепилдигин алган жалпы кызматкерлер, силерге кааларым бекен ден соолук, ушул балдарыбызды аман эсен ата-энелеринин астына жакшы эс алдырып, жакшы маанайда эстен кеткис кылып эс алдырып бересиңер деп ойлоймун. Жана ошондой талап кыламын силерге.
Облус жетекчиси өлкөдөгү ири өндүрүштүк мекеме болгон Кыргызнефтегаз ишканасы өзүнүн экономикалык киреше бөлүгүн арттыруу менен гана чектелбей, аймактагы социалдык турмушта да өзүнүн активдүүлүгүн көрсөтүп келе жатканын белгиледи. Бул Кыргызнефтегаз ачык акционердик коому биздин Жалал Абад областындагы эң күчтүү, эң маанилүү биздин экономикабыздын локомотиви болгон ишкана. Бул ишканадагы 2 жылдан бери болуп көрбөгөндөй эң чоң көрсөткүчтөгү ошол биздин экономикага салымдарын кошуп келет. Ошондуктан мен мындан ары дагы Кыргызнефтегаз ачык акционердик коомунун жетекчилигине, кызматкерлерине ар дайым ийгиликтерди каалайм. Ушундай көрсөткүчтөр боло берсин. Ал эми Зорка эс алуу борборунун жамаатына мен дагы ийгиликтерди каалайм. Биздин ушул бөбөктөрүбүзгө тийиштүү деңгээлдеги эс алууну тартуулайбыз деген ишеничтемин. Кыргызнефтегаз ачык акционердик коомунун Арыстанбапта кызматкерлер үчүн да эс алуучу жайы бар. Ал эми быйылкы жылы биринчи жолу кызматкерлер үчүн Ысык көл облусунун Чолпон Ата шаарында жайгашкан нефтчи эс алуу зонасы ачылды. Мында бир эле учурда 48 адам эс алууга ылайыкташкан. Айбек Исабеков, Самирбек Тойчубаев, Регион.